Саламатсыздарбы? Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз Асема Тургунбаева деген көрүүчүбүздүн сунушу менен салат жасоону чечтик. Биз менен бирге болуңуздар. Эң эле биринчи азыктарды сууга бышырып алдык. Андан соң катары менен кыргычтан өткөрүүнү баштайбыз. Жумуртканын агы менен сарысын аралаштырбай, өз-өзүнчө кыргычтан өткөрүү керек болот. Мынакей баарысын өткөрүп алдык. Эми салатты топтоону баштайбыз. Пирог жасаганда көбүнчө колдонулуучу идишти алдык. Бул идиш менен формасын жоготпой, тегерек формада чыгат. Картошканы тегиз кылып жайып алып, жарымын алып койдук. Үстүнөн туздан себелеп. Болжол менен 3-4 аш кашыкта майонезди коюп, тегиз кылып жайып алдык. Үстүнө консервадагы балыкты соусу менен эле кошуп салдык. Балыктын үстүнөн сабиздин баарысын кошуп, тегиз кылып жайып алдык. Андан соң даамдуу болуусу үчүн туздан себелеп, жакшылап сүрүп чыктык. Сабиздин үстүнөн болсо кызылчаны баарысын кошуп, жайып алдык. Эми кызылчанын үстүнөн майонезди коюп, аны да жакшылап жайып алдык. Ал эми эң үстүнкү бетине башында алып койгон картошканы кошуп, үстүнөн майонезди жакшылап сүрүп алып, эми бетин кооздогонго киришебиз. Кооздоо үчүн жумуртканын агын, сарысын, ортосуна укроп менен кызылчаны пайдаландык. Холодильникке же болбосо муздак үйгө 5-6 саатка коюу керек болот, сөзсүз түрдө. Салатыбыз даяр болду. Аябай сонун болду. Жасап көрүңүздөр. Бизден эмне жасашыбызды күтөсүздөр? Ошону комментарийге жазууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.